Ассаламу алейкум, урматтуу каналдын көрүүчүлөрү. Ошентип умра сапары боюнча 3-чү көрсөтүүнү биз баштайбыз. Мен дароо эле айтып коеюн, ушул умра сапары болобу же ажылык сапары болобу, ошонун тегерегинде мындай бир көп талаш тартыш сөздөр бар да. Кандай талаш тартыш? Эми ушул ажылыкка барса эле же умрага барса эле адам укмуш болуп кетеби? Баягы адамдын пейили кою, мүнөзү, баягы катачылыктары баягы эле боюнча, ошол пенде эле боюнча калат да. Ошол жака барып келсе эле бир шумдук укмуш болуп кетеби деген итиркей келген адамдар бар да. Эми биз мусулманбызбы же башка диндеги адамбызбы же болбосо кандай гана адам болбойлу, адам мындай жакшы болгонго умтулат да, аракет кылат, өзүнүн катачылыктарын, күнөөлөрүн билип, ошол катачылык күнөөлөр болбосо экен деп бир жакшы болууга, руханий жактан асыл адам болгонго мындай кичине болсо дагы бир каалоосу болот, аракет кылат, кылгандарына өкүнөт да. Ошол мусулмандар карманып жүргөн туура жол деп эсептеген ислам дагы ошол критерийлерди, асылдыктын, жакшылыктын, мыкты болуунун бир өзүнчө бир жолу да. Ислам ошол жакшы болуунун, жакшы адам болуунун бүт баарын камтыган бир система десем мен аша чаппаган болор элем. Ушул умра сапары менен болобу же ажылык сапары менен болобу, Саудия жергесине, тагыраак айтканда ушул Мадинага же Меккеге келип, өзү болсо баягы мурдатан кыялында башкача бир укмуштуу, кереметти, кандай бир аруулуктун аруулугун көңүлүндө түйүп, ошондой болуш керек, мен барсам ушондой нерселерди көрөт болушум керек деп көңүлүнүн түпкүрүндө бир кереметти мындай элестетип алат дагы. Анан келип алып, бул арабтарың деле мындай турбайбы, булар деген тамеки чегет турбайбы, булар деген таптакыр тамакты башкача жешет турбайбы, булар деген мындай турбайбы, булар деген тигиндей турбайбы деп мусулмандардын өзүнүн кемчиликтерин, мусулмандардын жекече катачылыктарын бүтүндөй ислам ушундай экен деп түшүнүп алышкан мен мындай тааныштарымды же тааныш эмес эле бир адамдарды көрүп эле жүрөм да. Ошон үчүн баягы бир айтылуу сөз бар го, ислам идеалдуу, бирок мусулмандар ал идеалдуу эмес. Мусулмандардын айрым бир түзүк деп жүргөн адамдардын түзүк эмес жактарын көрүп алганда, ислам ошол экен, ислам дини ошол экен деп эми түшүнүп албаш керек го дейм да. Ал нерсени мына умрага баргандагы учурда да же болбосо ажылыкка барган учурда дагы көңүлдүн түпкүрүндө бул ислам деген бир нерсе болуш керек да. Мусулмандар биринчи орунга коюп алсак, мусулмандар деле мындай пенде да. Пенденин толтура кемчиликтери бар. Бүгүн умрага барса, умрада жүрүп дагы катачылык кемчиликтери болушу толук мүмкүн. Ажылыкта жүрүп дагы Каабага кадимгидей тооп кылып, эрежелерин жасап келип, анан көчөлөрдө баратып көнгөн адаты боюнча түкүрүшү мүмкүн, же болбосо баратып ушагайың айтышы мүмкүн, бирөөнү жамандашы мүмкүн, сөгүнүп ийиши мүмкүн сөзүнүн арасында. Сөгүнчөк адам болсо ошол сөгүнгөнүн калтырбай эле сүйлөп баратып, ошол сөгүнгөнүн колдонуп ийиши мүмкүн. Ушул эле Мадина жергесинде, Мекке жергесинде анткени пенде да. Мусулманмын деп эсептеген күндө деле пенде да. Ошон үчүн мындай мусулмандарды мындай идеалдаштырбаш керек да негизичи. Биз өзүбүз ошол мусулмандардын ичиндеги айрым бир адамдарды идеалдаштырып алабыз дагы, бирок жүрөгүбүздүн түпкүрүндө алар деле пенде экенин, алар умрада жүрөбү, ажылыкта жүрөбү, же умрага такыр бара элекпи, же болбосо ажылыкка барып аны өтөй элекпи, кандай гана акыбалда болбосун, пенде деген бул пенде экендигин биз жүрөгүбүздүн түпкүрүндө сезип турабыз да. Анда жараткан Аллах бизди пенде кылып, катачылык кылуучу, күнөө кылуучу, бир чекилик кетирүүчү кылып жаратып койсо, ошол нерсе биздин жазмышыбызга жазса, биз эчтекени чечпесек, биз жөн гана ушу Аллах субханаху ва тааланын маңдайга жазып койгон жазмышы менен эле, анда бизде эмне күнөө? Эмне үчүн биз умрага барабыз? Эмне үчүн биз ажылыкка барабыз? Мунун мааниси кандай деген ойлор болот болуш керек. Ал ой менде деле болгон,
анда ошол суроолорума мисалы үчүн мен жеке өзүм кандай жооп таптым же кандай жооп күтөт элем деген ушундай суроо болушу мүмкүн да. Менимче бунун жообу мындай бир так да. Ислам идеалдуу, мусулмандар идеалдуу эмес. Мусулмандарды мейли кандай аалым болуп кеткен күндө дагы, кандай бир адептүү, ахлактуу адам туюлган чакта дагы баары бир мусулмандар пенделер, алар кемчилик кетирет. Ошон үчүн мындай бир идеалдаштырбай бүт баарына мындай даяр болуш керек да. Жакшы дегениң жаман чыгып калышы мүмкүн. Жаман деп эсептеп жүргөнүң жакшы бир адеп аклагы асыл адам болуп чыгышы мүмкүн. Сен такыр эле мындай бир түңүлүп жүргөн адамдан бир күтпөгөн бир асыл бир сапаттары бар болуп чыгышы мүмкүн да. Ошонун баарына менимче даяр болуш керек. Эмне пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам пенде деген ошондой, пендеге ишенбей эле койгула деп ошого үйрөттү эле. Ага үйрөткөн эмес. Биз эми билебиз да, биздин ислам деген динде, исламда мындай бир адеп ахлактуулукка көп маани берилген. Бул боюнча көп хадистер дагы бар. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам айткан эмеспи? Мусулман бул башка бирөөгө өзүнүн тили менен же болбосо колу менен залал бербеген, зыян келтирбеген адам бул накта мусулман деп айткан. Мынакей мусулман деген кандай адам? Ошондой эле пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам кимдин адеп ахлагы мыкты болсо, адеп ахлагы пейил куюу, башкаларга мамилеси деген сөз дейми? Ошонуңар эң мыктыңар деп айткан эмеспи? Андан сырткары Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам акыйкатта мен силердин араңардан дейт, такыба араңарды мен жакшы көрөм деп айткан. Көрдүңүздөрбү? Ислам дининде, исламда адеп ахлакка, адеп ахлактын мыктылыгына өтө мындай өзгөчө бир көңүл жасалат да. Демек, кайра айланып келип эле биздин дин ошону талап кылган, дин ошону камтыган, адеп ахлактын мыктылыгын камтыган биздин ислам дини кандай идеалдуу. Ошол адеп ахлакты, исламдагы жол жоболорду пендечиликке алдырып сактай албаган биз мусулманбыз деп эсептеген адамдар кандай гана идеалдуу эмеспиз, кандай гана кемчилик кетирүүчүбүз. Деги эле биз мындай дайыма ар убак эле мындай идеалдуу болуп жүрө албайбыз да. Биздин кээде мындай маанайыбыз чөгүңкү болушу мүмкүн, маанайыбыз ар кандай болушу мүмкүн, бир жолубуз болбогон күндөр болушу мүмкүн. Мухаммад пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын мечиттин үстүндөгү жанагы үстү жагында жашыл бир мунара бар эмеспи? Ошол мунаранын үстүнө чыкса болот бекен, экинчи кабатына көрүнөт бекен деп мындай өзүмчө арзу кылдым эле. Бул эми мындай бир ырым-жырым деле эмес, тек гана өзүмдүн инсандык бир каалоом да. Ошол кандай болду экен деп ушул жердеги мусулман бир туугандардан сураштырсам чыкса болотту. Анан кийин мен чыксам үстүнөн негизи көрүнбөйт экен да. Тетиги мунаранын астында, тетиги жерде көрүнбөйт экен, ары жагында. Бирок сырттан көрүнөт экен. Анан эми чыктым, намаз да окудум. Кудайга шүгүр, алхамдулилля. Жакшы тилектерди кылдым өзүмдүн өлкөм үчүн, өлкөмдүн жарандар үчүн, бир туугандар үчүн, достор, тааныштар үчүн. Аллахумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллахумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Бирөөлөргө бир жакшы эмес мамиле кылып койгон учурларыбыз көп. Өзүбүздүн үй бүлөбүздө проблемалар, көйгөйлөр болсо, ошонун айынан бир жакшы эмес мусулман болуп калышыбыз мүмкүн. Кайсы гана жерде жашабайлы, умурада жүрөбүзбү, жүрбөйбүзбү,
ажылыкта жүрөбүзбү жүрбөйбүзбү, үйүбүздөбү, сырттабы, жумуштабы биз мындай күнөө кылуучу, ката кетирүүчү бир мындай ушундай бир алсыз пендебиз да негизичи. Пендечилик деген нерселер, пендечиликке байланыштуу баардык нерселер ушул адам баласына тиешелүү. Кээде ооруп калабыз, сыркоолоп, кээде болсо сакаябыз, кээде болсо ушул кайсы бир жумушта иштеп жумушубуздан кетип чөгөбүз, же болбосо жумуштан жумушка, карьерадан карьерага жогорулашыбыз мүмкүн, же болбосо жумушта жетекчиликтен тил угабыз, сөгүш алабыз, жолубузда, тагдырыбызда ар кандай тоскоолдуктар, бир бөгөттөр, проблемалар пайда болот. Аны кээде жеңсек, кээде жеңе албай калабыз. Арабыздан кимдир бирөө эң мыкты болушу мүмкүн, кимдир бирөөлөрүбүз болсо эң начар адам болушу мүмкүн. Кайсы бир учурларда кимдир бирөөлөрүбүз мыкты, кимдир бирөөлөрүбүз начар болушубуз мүмкүн. Бирөөбүз акылдуу, бирөөбүз болсо мындай акылсыз дегендей. Бирөөлөрүбүз болсо адамдарга такай жакшылык кылууга умтулган, бирөөлөр болсо адамдардан такай шектенип, күмөнсүп, аялың мындай да, бул мындай да деп жүрө берчү мүнөзү болушу мүмкүн. Эми мындайча айтканда биз мусулмандар деп сүйлөп койгонубуз менен ошол мусулмандардын арасында дагы ар кандайыбыз бар да. Негизичи баарыбыз эле ошо мусулмандар демек, баарыбыз идеалдуубуз, баарыбыз бирдейбиз, баарыбыз исламды ушундук карманабыз дей албайбыз да. Мусулмандар чөйрөсү мындай бири-бирибизди жакшы эмес экенибиз үчүн, адеп акылактуу эмес экенибиз үчүн күнөөлөсөк боло береби ошондо? Мына жол катары биз жамаатыбыз менен келип атканда ар кандай адамдардын адеп аклагына туш келип атабыз да. Кээ бирлери мына Эрнис байке өзүңүз дагы кирдиңиз, ашканага киргенде ошол жерде ашканадагы пакистандыктардын ашканасына киргенде алардын өзүнүн кандай тамак кылып атканын, башка нерселерин көрдүңүз. Бирок тамак жеп атканда биз жанагы өзүбүз түшкөн арабтардын дагы ашканасына кирдик. Ал жерде дагы тамак жеп аткан адамдардын көрдүк. Бирок ал адамдардын кемчилиги да. Кемчилик Кудай буйруса Этика. Бул этика. Адамдардын өзүнө жараша. Биз ошону ушундай экен, арабтарда ушундай экен деп албашыбыз керек. Биз үлгүнү бир гана сүйүктүү пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан алышыбыз керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды Аллах Таала өзү Кур'ан-ы Каримде айтып атпайбы бизге? Лакум фи расулиллахи усватун хасана. Силер үчүн пайгамбарда үлгү бар деп. Ошон үчүн биздин туу тутканыбыз, биздин өзүбүзгө жол башчы кылып Аллах Таала көрсөткөн биздин өзүнүн пайгамбарыбыз бар да. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошон үчүн бизге пайгамбар болуп келди, жолду көрсөттү. Анан ошодон үлгү алышыбыз керек да. Бул адамдардын өзүнүн када салттарга өзүн киргизип алган адептери, булар өздөрүгө тиешелүү да. Андан биз эч кандай үлгү албайбыз. Үлгүнү пайгамбардан алабыз. Ошон үчүн бул жерге келген инсандардын баарысы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам көрсөткөн жол менен келип кете турган болсо, биз өтө ибадатка бекем болуп кетебиз. Башкалар эместен өзүбүздө деле кемчилик толуп турат. Албетте, өзүбүздө деле кемчилик толуп турат. Кемчилик адамзатта болот. Ошон үчүн Алла Таала пайгамбарды гана ошону үлгү алгыла деп атпайбы акыры. Кээ бирлер кумир тутабыз, ошо кумириңде деле кемчилик бар да. Ал эми пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды Аллах Таала тарбиялап ушундан үлгү ал деп койду да. Көрдүңүзбү? Туура. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын кемчилигин Кудай Таалам өзү Мухаммед бул жерде сенде да кемчилик болду деп эскертип турган да. Ошон үчүн биз үлгүнү пайгамбардан алабыз. Кеттик. Бул Кудайдын касиеттүү жерлерине келген адам өзүнчө эле бир рахат менен жашайт да. Мына өзүңүз Эрнис эке мына келдиңиз, келгенде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам шаарына келгенде кандай сизди мисалыга сүйүнүч тосуп алды да. Элдер сүйбөсө да өзүңүздүн бул жерге болгон, шаарга болгон, мекенге болгон, пайгамбарга болгон, меситке болгон сүйүү бизди өзүнчө эле бир башка аурага алып келди да. Бир эле мисал тапсыр. Ол жерде адамдар жатпайбы, бир көрсөтүп коеюнчу. Мен деле ошо жаткым келет да, ошо пайгамбардын ушул мешиттин астында ошол аурада отелге кирбей эле намазды, ибадатты окуп, анан куптандан кийин
тахажутты күтүп, Вакыт бар. тахажутты бүткөндөн кийин багымдатты күтүп ушул жерде эле жеңилерээк жана ихрамды жамынып алып жаткың келет да. Рахаттануу дегенде. Уланта бериңиз. Бул эми намаз окуп бүткөндөн кийин кээде баягы буттарың тырышып калышы мүмкүн, белдең ооруп калышы мүмкүн. Ошон үчүн биздин кээ бир адамдар өзүн жатканда асманды караганда өзүнчө бир пикирлер пайда болот да. Кудайдын кудуретиге тан берип, мисалга Аллах Тааланын бизге берип аткан аурасыга, шамал, башка нерселер болуп, ошон үчүн жаткың келет да. Булар бул жерде жатат, шарттар түзүп койгон да. Кичине жарым саат эс алып, кайра чуркап барып даратын алып келет, ибадатын кыла берет. Болбосо ателдер деле бар. Атель менен маңдайыбызда ателдер толтура, ателдерчи. Ошол жерге барып туруп эс алып келип неме кылса болот. Ар кимдин өзүнүн ыктыяры да. Каласаң ателге барып эс ал деп ателге акча төлөп келип атпайбызбы? Ооба. Каласаң бул жер адам өзүнүн баягы өтө суук болуп келсе ателге барган жакшыраак. Ден соолук бул аманат. Анан азыр жылуу, оорубайт. Анан көп эле кондиционер астына барыштын кереги жок. Кондиционер астына барганда деле ооруп калабыз. Ошон үчүн мен келген зыяратчыларга деле айтып келатам. Мына замзам сууду ичкенде ошол жерде көп жазуусу бар. Ошол жылуу. Анан калгандары муздак. Бул арабтар өтө муздакка көнүп калган нерсе. Ошон үчүн биз кече автобуста келатканда деле кондиционер иштетип атпайбы? Ансыз буларга жашоо жок да, көнүп калган. Ага биздин элибиз көнгөн эмес да, биздин ден соолугубуз да ага көнгөн эмес да. Ошон үчүн булар оорубайт. Биз ооруп калабыз. Ошон үчүн сууну ичкенде дагы жылуусунан ичип, Жылуусунан ичиш керек, ооба. Ошондон бери айтасыңар силер радио. Ошондон бери умра келген адамдар умра негизи бул Меккеде болот, Кабатуллада болот да умрачы. Көбү түшүнбөйт. Бул Мадина, бул зыярат. Пайгамбар саллаллаху алейхи бул жерде көмүлгөндүгү, кабыры ушул Мадинада болгондуктан бул жака биз зыярат кылганы келебиз да. Көрүп, таанышып кетели деп. Таанышып, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды биз тааныш үчүн 4 эле нерсеге өзүбүздү бекем кылышыбыз керек. 4 жолду биздин устаздарыбыз, алымдарыбыз ушундай айтып өткөн. Ал кандай десе, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр баянын окуш керек. Мухаммед алейхиссалам өмүр баянын окубаган адам, ал Мухаммед ким экенин билбейт да. Ошон үчүн Мухаммед алейхиссаламдын өмүр баянын окуган адам Мухаммед алейхиссалам миссиясын түшүнөт. Ал миссиясы эмне болгон? Мухаммед жөндөн жана келип калган жок да. Көрдүңүздөрбү? Мухаммед алейхиссалам өмүр баянын окуган адам Мухаммедке чейинки тарыхка да кызыгаттан аны да окуй баштайт. Мисалга бир адамды ийгиликтөө жүргүзө турган болсоң, ошонун өмүр баянын окуйсуң го. Ошонсуң эле биз бул жака келип атканда даярданышыбыз керек да. Зыяратка келип атабыз кимге? Мухаммед алейхиссаламга. Мухаммед алейхиссалам ким болгон? Анын өмүр баянын аны менен таанышып чыксаң, анан пайгамбарга болгон адамдын сүйүүсү өзгөрөт. Экинчи, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын аты чыккан кезде биз саллаллаху алейхи вассалам Аллах Тааланын саламы, тынчтыгы ага болсун деп айтып отурабыз да. Эмне себептен? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, негизи пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга Аллах Таала өзү салават жолдоп атат да. Андан кийин периштелер салават жолдоп атат. Андан кийин менин атым чыккан кезде мага салават жолдобогон адам ошол бакыл адам дейт да. Сараң адам мага салават жолдобойт дейт да. Ошон үчүн биз пайгамбар көбүрөөк салават жолдошубуз керек. Эми салаватты биз өзүбүздүн айылыбызда деле айтсак болот. Эми экөөнүн айырмачылыгын мен силерге айтып берейин. Келип отурбайлы. Келип отурбайлы. Себеби ушундай суроо болот да, сөзсүз келип айтышым керек биз. Жок, Кыргызстанда эле отуруп салаватты жолдосок пайгамбар саллаллаху алейхи келип тиет. Кантип периште алып келип пайгамбарга жиберет. Көрдүңүз? Кыргызстанда туруп биз намаз бүткөндөн кийин пайгамбарга албетте баары салават жолдойбуз да. Ошону периште пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга өкүл катары периште келип жеткирет. Сага Кыргызстандагы үммөтүң салават жеткирди деп периште жетип. Берге келсең түзмө-түз пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сенин саламыңды тосуп алат. Башкача айтканда биз келдик, баарыбыз пайгамбарга салават айттык. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам биз кандай салам айтканбыз, ва алейкиссалам, сага да менин тынчтыгым, Алла Тааланын тынчтыгы, саламы сага да болсун деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сезип билип турат да. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бирок бул алымдан өтүп кеткен, бирок Аллах Таалам кадыр зат, кудуреттүү зат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн сөзүндө дагы башка бизге калтырып кеткен сөзүндө дагы мен силердин саламыңарга жооп берем деп айткан сөздөрү бар. Анан дагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмне үчүн
мени бул жерге чакырып атат да. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кээ бир адамдардын, таква адамдардын түшүндө пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кирип, ой үммөтүм мен сени сагындым деп алымдарыбыздар айтып келген. Ошондуктан алар мен да пайгамбар сагындым деп. Эми бизге ушул нерсе баягы далил болуш максатында кээ бир сахабаларга пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул дүйнөдөн өткөндөн кийин сахабаларды пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сахабалар түшүнө кирген. Мен сени сагындым дегенде, пайгамбар мени сагындым деп туруп бул жерге ата зияратка келген сахабалар дагы болгон. Андан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды биз негизинен биринчисин айттык, өмүр баянын окуш керек. Андан кийин салам салават жолдош керек. Кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын бизге калдырган дагы сүннөттөрү бар да, осияттары бар. Менин ошол сүннөтүм менен силер бекем жашай турган болсоңор, силер эч качан адашпайсыңар. Эки пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн хадисинде айткан, мен силерге эки нерсени калтырдым. Аны силер бекем кармасаңар, эч качан адашпайсыңар. Ал эмне дегенде, Аллах Тааланын китеби, менин сүннөтүм деген. Аллах Тааланын китеби бул мусулмандардын конституциясы. Ал эч качан өзгөрбөйт. Ошону биз ошонун ичинде болгон Аллахтын буйруган закондорго баш ийип жашасак, биз бактылуу болобуз. Андан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дагы өзүнүн хадисинде айтып өткөн экинчиси эмне? Менин жашоом, сүннөтүм, кыймыл аракеттерим ошону пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сүннөтү менен жашоо да мындай кылганда. Анан биз бактылуу ислам динге бактылуулукка алып барат. Эң акыркысы мына зиярат Мадина. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам зияратка келип атабыз. Пайгамбар саллаллаху дагы бир хадисинде айтат, мен бул дүйнөдөн өткөндөн кийин мени зиярат кылган адам тирүү кезинде зиярат кылган адамдар менен барабар болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кимдерди зиярат кылган? Сахабалар зиярат кылганбы? Ошо сахабалар зиярат кылгандай биз да пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өткөндөн кийин келсек, сахабалар зиярат кылган менен барабар болот да. Кээде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам менен ажылыкка барган адамдар болгон, бирок барбай калган адамдар да болгон да. Сахабаларчы. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, кимде ким Рамазан айында умра кылган болсо, мени менен ажылык кылганга барабар деп ушул хадисти айтып сахабаларга жеткирген. Ал хадис мына бардыгыбызга тиешелүү да. Ушул зиярат ушул пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам болот. Андан кийин бул жерде болгону 3 күн, 4 күн зиярат, андан кийин чыныгы биз умра ибадатына аттанабыз. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyil ümmi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyil ümmi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyil ümmi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Kafirlar kaçış bo'lgan. O'shaning ichidan kээ bir баягы kafir mushriklerden kafirlar kaçış bo'lgan. O'shaning ichidan kээ bir баягы kafir mushriklerden öte жол башчыларын бийик даражалуу адамдардын аталары, апалары кайтыш болгондо. Ошол Ухудтун чыгышы ошол өч алуу максатында Ухуд чыккан да. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Мадинада жашап турган учурда Ухудтун чыгышын билген эмес, согуштун чыгышынчы. Алар даярданышкан, пайгамбарга айтпай туруп, Меккедеги мушриктер даярданып Ухудка келип туруп ушул жерден согуш ачабыз деп
өзүнчө бир баягы хыйлабый немелерини кылып туруп, даяр эмес туруп атаканы баштайбыз деген максатта бир 3000ге жакын аскерлерди топтоп, анын ичинден 3200 атчандар болот, 500 төбү болот. Ошентип отуруп, анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын өзүнүн чоң агасы Аббас пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга кат жолдоду. Бадырдагы силерден мушриктер жеңилгендиктен анын өч алуу максатында силерге согуш чыгарабыз деген максатта даярданып атат. Силер дагы алдын ала даярыңарды агыла дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул хабар бат эле жетип келип туруп, бир күн калганда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам аны угат дагы жума күнү жума намазда элдерге чыгып алып хутба кылат. Урматтуу жамаат, өзүбүздүн элибиздин жерибизди коргош үчүн бизге согуш ачканы. Эми Ухуд согушу тууралуу айтсак, ал 625-жылы Ухуд тоосунун түндүк тарабында болгон ал окуя. Курайштык меккеликтердин башында Абу Суфьян турган. Ошонун жетекчилигинде Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын Мадинадагы чебине карай 3000 кишиден турган ушундай аскерге жетекчилик кылган Абу Суфьян. Ошол согушта мусулмандар жеңишке жетишкен эмес. Ал Ухуд согушу Бадыр согушунан туура 9 ай өткөндөн кийин болду. Мына сиздер көрүп турган четтери темир менен тосулуп коюлган жер ошол Ухуд согушуна катышып шейит болгон 70 сахабанын мүрзөсү. Ушул жерде пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын агасы Хамза радиаллаху анхунун дагы сөөгү жатат. Ухуд салгылашуусунда сахабалар менен бирге аялдар дагы катышкан да негизичи. Душмандардын жоонун өзүнө карама каршылык көрсөтүү максатында, ага туруштук берүү максатында аялдар дагы мусулмандар тарапта кадимки баягы курма бар го, ошо курма дарагынын шактары менен кумдуу жерди шыпырганда чаң чыгат го. Ошол чаңы асманга сапырылып, душмандарга мындай сүр болгон экен да. Душман тарап мына ушундай ызы чууну баягы асманга бозала болуп көтөрүлгөн чаңды көрүп, алыстан көрүп, бул мусулмандар тарапта эмне болуп атат деп коркуп, сестенип, мындайча айтканда духу түшкөн да. Аялдардын мына ушундай кадамдарын көрүшүп, сахабалар дагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дагы койгула антпегиле деген эмес, тыюу салган эмес. Аялдар дагы эми биз бала чаканы карасак болду деп үйдө олтуруп алышпай, балдарын үйдө калтырышып, согуш болгон майданда кадимкидей жоокерлерге, сахабаларга тамак жаса, же болбосо жаа атканда атылчу жанагы жебелерди камдаш, найзаларын белендеп сунуп беришип, айтор аялдар дагы ушул согуштарда, жихадтарда сахабаларга колгабыш кылышкан. Мадина шаарын курчап, жанагындай чуңкур казып, аңгек казып, мындайча айтканда сахабалар пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын айткандай угушуп, аялы, эркеги баары бирдикте, ынтымакта, уюмдуу болушкан да. Айланта аңгек казганда, чуңкур казганда, ал эми мындайча айтканда согуштук бир сыр да. Ошол сырды душмандарга бирөө жеткизип барбасын, сыр болуп сакталсын деген сыр дагы аябай ушул ынтымакта, бекемдикте бекем сакталган. Сиздер көрүп аткан темир менен ушу курчалган, тосмолонгон жер дагы ушул 70 сахабанын, шейит болгон сахабанын көрүстөнү. Эми карасаңыздар, баягы бир кезде ушул жерлер баягы көмүлгөндө эми дөбө болот да. Азыр эми доорлор өтүп, жылдар өтүп, замандар өтүп, жер менен жер болуп тептегиз болуп калган. Бул дагы бизге мындай, биздин ушу бүгүнкү мусулмандарга бир ибарат, насаат болуш керек да. Анткени бул жерде эми жөн адамдар жаткан жок да, бул жерде сахабалардын көрүстөнү. Ошо сахабаларга бүгүнкү анын урпактары эстелик коюшса болот эле, бийик кылып сүрөтүн тартып, баягындай монументтерди коюшуп, ар кандай орнаменттерди түшүрүп урмат кылышса болмок да. Бирок жок, аларга болгон урмат, аларга болгон сыйды Аллах субханаху ва таала өзү берет. Ал эми мына кадрда мына мен күшүлдөп бышылдап чыгып бараткан дөңсө, кичине тоочо, жаачылар дөңсөсү деп аталат да. Бул баягы айтылат го, Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам эскерткен да, баягы согуш башталарга чейин өзүнүн согуштук стратегиясын түзүп атканда сахабаларга кайрылып, өзүнчө бир сахабалардын тобун бөлүп, аларга айткан да, жеңишке жетмейинче ушул дөңсөдөн жылбагыла деп
эскерсе болбой түшүп баса беришип, анан натыйжада мусулмандардын жеңилүүсүнө учураткан жаачылар дөңсөсү деген мына ушул дөңсө. Анан дагы бир айтып койчу маселе, жаачылар ким болгон, аты жөндөрү ким, кайсы сахабалар эч айтылбайт да. Эч бир мындай бир тарыхый булактарда, тарыхый китептерде жок. Бул деген ошончо окуялардын баарын билип, ошол сахабалардын ким экендигин билбей калуу, унутуп калуу дегендик эмес. Ошол жаачылардын ким экендигин ошо алардын урпактары, бала чакасы дагы билишкен эмес. Анткени сахабалар өздөрү аны эч кимге мындай бир айтышкан эмес. Алардын ким экендигин, ошо өздөрүнүн жалпы согуштук баягы тактикасынын баягы минус жерлерин баланча сахабалар ушенткенде мындай болмок эмес деп өздөрүнүн айыбын өздөрү ачышкан эмес. Анан кайсы бир учурларда ошо сахабалардын ичара бир карама каршылыгы болуп калганда, Ухуд согушунда пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын эскертүүсүн укпай, ошо тоочодон дөбөдөн түшкөн сахабалар кимдигин билип турса дагы, сен ушенткенсиң, мына силердин айыңардан биз жеңилдик деп эч ким мындай айткан эмес, жакалашкан эмес. Бири-бири менен карама каршы болуп калган чакта дагы каталарын мындай жашырышкан. Эми карагылашы, бул кандай гана адеп. Биз Ухуд согушунда мындай мусулмандар жеңилип калды деген айкын фактыны көрүп турганыбыз менен, анын артындагы жеңишти карагылачы. Кандай бир адеп ахлактын жогорку чеги. Өздөрүнүн ичиндеги айыпты көрүп турса дагы, аларды мына ушул сахабалар ушинтишкен деп мындай айтышкан эмес. Бул бизге дагы бир ибарат. Анткени биз бүгүнкү күндө бирөөнүн айыбын айтам деп эле критика айтып, сын айтып, ашмалтайын чыгарган бир учурларыбыз өтө көп болуп баратпайбы? Ошон үчүн мындан дагы биз чоң өрнөк алышыбыз керек. Ошентип биз ушу Мадина чөлкөмүндөгү курма бактардын бирине сапар алдык, ага жеттик, аны менен тааныштык. Эми бул жерде мындай курма дарагы жөнүндө, курма мөмөсү жөнүндө азын-улак сөз айтып койсом, арабча нахил же болсо нахлы деген ушундай сөз бар. Бул курма дегенди түшүндүрөт. Курма дарагы боюнча ыйык Куранда 20 жеринде ушу эскерилген курма тууралуу. Курма дарагы, курма плантациялары же болсо курма мөмөсүнүн өзү тууралуу Куранда ар кайсы себептен улам айтылып кетилген, эскерилип кетилген. Курма бул курма багып адам мында байлыктын, мол ырыскынын белгиси катары ушу сүрөттөлөт да. Курма дүйнөдөгү Аллахтын мындай берекеси катары, ошондой эле акыреттеги береке катары дагы ушундай эскерилет. Бул курма дарагы жөнүндө, курма мөмөсү жөнүндө мисалы байыркы акадийлердин, шумерлердин, египеттиктердин, хеттердин жана башка элдердин ушул тарых маданиятында кездештирилет. Мисалы үчүн байыркы замандарда Месопотамияда, Аравия жарым аралында, Жер ортолук деңизинин түштүк жана чыгыш жээктеринде курма дарагы, мисалы үчүн ушул дасторкондогу даам маселесинде жергиликтүү элдин ушул дасторконундагы маанилүү азык катары эсептелинген. Анткени курма деген Араб жарым аралынын айыл чарба тармагындагы эң бир маанилүү бир өсүмдүк катары эсептелинет. Ошондой эле бул курма пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын жашоосунда дагы, анын сахабаларынын өмүрүндө жашоосунда дагы өзгөчө бир мааниге ээ болгон. Курманын өзгөчө бир башкача бир азык экенин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам баса белгилеп, ушул үйдө жок дегенде ушу 1-2 даана кургатылган курма болсо, ал үй бүлө мындай ачка калбайт деген дагы ушундай айтымы бар да. Ушундай бир учурлар, оор учурлар, кыйын кезеңдер болгон. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ушул бир гана курма менен ушу тамактанып калган. Курма анан суу менен тамактанып калган ушундай бир 2 ай ушундай азык менен гана азыктанып калган ушундай оор кырдаалдар болгон. Ошондой эле салт болуп калгандай,
орозо айында ифтарлык так ушул курма менен же болбосо бир уртам суу менен ифтарлык кылуу дагы өзүнчө бир салтка айланган. Bismillahirrahmanirrahim. Урматтуу жамаат, биз азыр жамаатыбыз менен зияратта жүрөбүз Мадинада. Эки кыблалуу мешитке келдик. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Меккеден Мадинага келген учурда өзүнүн туулган жери топурак алдым дегенде, Меккени бизге Алла Таалам кыбла кылып берсе, Каабатуллахты кыбла кылып берсе деген ой максаттар менен аябай ойлонуп жүргөн. Күндөрдүн бир күндө Алла Таала аят түшүрөт. Аятта ошол жүзүңдү кыбла тарап Каабага бургун деген аят түшүрөт да. Ошондон ушул эки кыблалуу мешит деп аталып калган. Илгери Ал Акса мешитти карап окулган да намаз. О жакта карай Азыркы учурмун. Ошон үчүн кыбла ушу жагадыр. Азыр эки кыблалуу мешит деп ошон үчүн аталып калды. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله لولاك يا زينة الوجود ما طاب عيشي ولا وجودي ولا ترنمت في صلاتي. Жараткан Аллах Таалага мактоолор болсун. Биз азыр мына Куба мешитине келдик. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям эң алгач Меккеден Мадинага көчүп келгенде ушул жерге 7 күн аралыкта ушул жерге көчүп келип, хижрат кылып келип, ушул жерде могу Куба мешитин курган. Бул мешитте Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, ушул мешитке кызмат кылган адамдар да бул бактылуу инсандар деген да. Ошон үчүн бул мешиттин фазилетин Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кимде ким Куба мешитине келип 2 рекат намаз окуса ага умран соо берилет деген. Азыр Кудай бурса жамааттын баарысы иншалла сүйүнүшүп мешитке кирип 2 рекат намаз окуп биринчи умрабызды ада кылдык деген ниетте иншалла чыгышат. Куба мешитинин бир капталында ушундай замзам суу бар экен. Атай келип ушу намазга чейин намаздан кийин ушул буяка намаз окугандар келип ушул замзам суудан ичишет экен.
Assalamualaikum. Ақсақал, қаяқтан келдіңіз? Жаллабаттан келдім. Жаллабаттан. Бұл ұлыңыз ба? Ұлым. Мені алып келді. Қанша жашта атаңыз? 77-де. 77-де? Қолынан қарма, өзіңіз? Қызмат. Зиярат қылып жүресіз? Жақсы. Сүйініп атасыз ба? Қуанып атасыз ба, сүйініп атасыз ба деймін? Аллаға балам, рахмат балама. қуаныштан қуаныштың iyi болсын үшін, ба? Сенің атаңа сыйлаған балам, бақыр болғын. Besne. Біздің автобус, біздің ұна о құрма баққа келіп тоқтады. Ажыбаштуудун түшүндүргөнүнө караганда бул мен буга чейин YouTube каналдан бир интернеттен да көрдүм эле. Кыргыз жигиттердин курма бакчасы экен. Азыр кирип тааныштыралы эми. Kurmanın ajva деген 7 дана kurmаны жейт турган болсо, анда ошол адамга эч бир мындай уу дагы, эч бир мындай сихырлык дагы таасир этпейт деп айтканда. Күндөрдүн бир күнүндө Саад ибн Ваккас радиаллаху анху ооруп калат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мага келет, кабар алганы келет. Анан Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Саадтын көкүрөгүнө қолын қойғанда, ал сахаба Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямдын алақанын мындай бір салқын лебі келгенін байқайды. Андан кейін Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям сенен ушул илдетиң мындай жүрөгүңө байланыштуу экен. Сен Харис ибн Калтка, Сақыф деген уруудагы Харис ибн Калтка баргандагы ал деген табып ага айтып кой, ушул ажва деген ушу курманын мындай айтканда сортунан 7 өн алсын дагы сөгүү менен кошо майдалап аны сен үчүн мындай дары катары берсин деп айткан ушундай кеңеши да бар экен. Бул хадистен белгилүү болгондой Саад ибн Ваккас радиаллаху анхунун жүрөгүндө бир мындай проблемасы болгон экен. Демек ушундан улам биз билсек болот, бул курманын ажва деген түрү ушул жүрөк ооруларына аябай мындай пайдалуу экендигин да. Муну мынтип берсек, бисмилла. Бана. Бүт эле биздикилер го. Ассалаумалейкум. Кыргызстанга келгенде эле болдук да. Кыргыз балдар ачып тур, молодец. Баракалла. Биздин тамактарыбыз күтүп турат да. Биздин тапшырлар. Зияратыңар кабыл болсун.
Kur'an түшкөн жерде Алланын буйругу менен, Алланын сыпаты менен акыркы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Мухаммед Мустафа пайгамбарыбыздын мечитине зыярат кылып келдик. Мына мен өзүм альхамдулилля мусулманмын, диним ислам, өзүм дилим кыргыз, атым кыргыз, затым кыргыз, улутум кыргыз. Бирок дин деген болуш керек, диним ислам. Аке биз Кудайым Аллах субхана таала насип кылып ушул жерге келип турабыз. Ислам дининин эң алгачкы башталган жери, таратылган жери Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам ушул жерде канчалык деген мээнет кылган, ушу менден кийинки үммөттөрүм деп канчалык деген согуштарды жеңген, согуштардан ызычуу болуп, канчалык деген көп деген кордуктар көрүп, ушул жерде мынакей азыр субханалла мынакей баарыбыз келип зыяратка келип турабыз. Көрүп өз көзүбүз менен көрүп, билип, жана деген чоң мечиттеринде намаз окуп келдик, иншалла. Ошо бүткүл дүйнөдө мусулман моомундарыма ден каалайм. Ушул жерге келип, ушул жерден бизге окшоп зыярат кылып, бүткүл нерсени таанып, Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламды бүткүл баскан турган жерине, кылган жумуштарына чейин таанып келген ушул жерге келип көргөн, өз көзү менен көрүшүнө насип болсун, иншалла. Ошентип биздин ушул саналуу күндөргө белгиленген зыяраттарыбыз биринен сала бири аткарылып атты. Кезектеги ушул зыяраттардан кийин ушул курма бактарында болдук, дагы башка мечиттерде болдук, көрүп келдик. Анын маанисин кошо биздин ажекебиз, Канат ажекебиз маанисин кошо түшүндүрүп атты. Ошолордон кийин биз кайра ушул Мединадагы өзүбүздүн мейманканабызга келип, анын астындагы баягы өзүңүздөргө мурдагы көрсөтүүлөрдө айткандай кеңири аянтта мындай ыймандашуу процессине биз күбө болдук. Ыймандашуу процесси деген эмне? Мына могул кадрларда көрүп турасыздар. Ушул кеңири аянтта көптөгөн улуттардын өкүлдөрү, ар кайсы өлкөлөрдөн келген адамдар өз ара жакшынакай отуруп алышып, ыймандашып атат. Исламдын маани мазмунун бирөө түшүндүрүп атат, түшүнүк алгысы келгендер жакшынакай отуруп, монтип түшүнүк алып атат, өздөрүнүн суроолорун берип атат, жоопторду алып атат. Көптөгөн ушул аянттагы мусулман буртугандардын жамааттарынын катарында биздин кыргыз жамааты дагы аянттын орто ченине отуруп алып, жергиликтүү шейхтин бирин өзүбүзгө чакырып, суроолорубузду берип, Канат ажекебиз аны которуп берип, ушундай жакшы ыймандашып аттык да. Ыймандашуу деген бул жакшы нерсе экен. Анткени анын үстүнө могул ачык асман форматта, тиги бет маңдайда болсо Мадинадагы айтылуу Набави мечити. لبيك اللهم لبيك أي أننا نلبي يا الله نلبي يا الله. Labbayk Allahumma labbayk diye çakırığa men cevap vergeni keldim degan. لبيك لا شريك لك لبيك ألا لا نعبد إلا الله سبحانه وتعالى. Men bu yere kelip bir gana Allah Taalaga ibadat kılganı kelip anın şerigi yok. Bir gana bizim yaratuvcumuz Allah. Бүт айлана тегереңдин баары ыйманга чуркаган, ыйманга умтулган адамдар, алардын баарын күнөөсү жок таптаза адамдар гана бул жердеге келип алышты деп түшүнбөш керек. Пенде каерде жүрбөсүн, пенде оюнда, ишинде, жасаган бир таштаган кадамында кемчилик кетирүүчү. Ошол күнөөкөр, кемчилик кетирүүчү алсыз пенделер ушул жерге келип бир жакшылыкка умтулалы, жакшы жашоо деген эмне, жакшы адам болуу деген эмне. Ошол нерсени мындай өзүбүзгө мындай сиңиргенге биз аракет кылып аттык. Биз эле эмес, ушул жерде ар кайсы өлкөлөрдөн келип, өзүнүн ушул молдокесин, өзүнүн бир аалымын, шейхин угуп аткан ар бир топ, ошол топтогу ар бир адам, ар бир инсан өзүнө ушул айтылган нерселерден, айтылган дааваттан жакшы бир пайда алайын деп, ошол пайданы тек гана кулак менен угуп койбостон өзүмдүн үй бүлөмдө, өзүмдүн жашоомдо, өзүмдүн өлкөмдө мындай бир реалдуу түрдө практикалап колдоноюн. Мен бир адаммын, ушул бир адам болсо дагы мен оңолсом, мен ошол өзүм уккан нерселерди башкага айтсам,
башкага ушул айтылган дааватты жеткизсем, анда ошентип көбөйүп олтуруп коом оңолот, мамлекет оңолот, дүйнө жүзү эле оңолот деп ушундай өзүнчө менимче анализ кылып олтурду болуш керек, ар ким өзүнүн акыл парасатына, деңгээлине жараша. Бирок мен айтып коюшум керек, бул өтө жакшы нерсе. Бул могул жерде даават кылып аткан, ыймандашып аткан могу топтор бул жакшы гана нерсени жасап атат. Мындан коркуп кереги жок. Даават деген сөздөн, дааватты, исламды элге жеткирүү деген сөздөн мындай коркпош керек да. Мына маселен мен бир салыштыруу иретинде айтат элем. Демократия деп адамдар ушундай терминди пайдаланып жүрөт. Көбүнчө батышта айтат демократия деп. Ошол демократиянын жакшы жактарын алыш керек менимче. Жакшы жактарын реалдуу ачык эле көрсөткүчү мына менин ушул сиздерге тартып көрсөтүп аткан сапаттуу, мыкты телефонду ким ойлоп тапты? Кайсы өлкөдөн чыкты? Батыштан чыкты. Бул телефонду эмне максатта пайдаланып атам? Динди жеткизүү үчүн ушундай нерселерди, ушундай сиздер көрүп аткан ушундай ажайып нерселерди ушул телефонго тартып алып, анан элге чыгарайын деген менин ниетим болуп атат. Демек ушул телефонду чыгарган, телефон өндүрүлгөн өлкө кайсы өлкө болсо, кайсы азамат, кайсы Кудайдын жараткан пендеси болсо, ойлоп тапкан телефону менен диндин жайлоосуна салым кошуп атат деп муну да туура кабыл алуу керек. Ошол эле учурда мен бул салыштырууну эмне үчүн айтып атам? Даават, ислам десе эле сакал, хижаб, оронгондор, анан тигилер каптап кетти, булар каптап кетти дебестен демократиянын жакшы жактарын мындай жакшы кабыл алып, өзүбүздүн өлкө үчүн, коом үчүн пайдаланган сыяктуу эле исламды жанагынтип бир мокочо көргөндөй, ислам десе эле жоолук сакал анан хижаб дебестен исламдын ичиндеги данекти чагып, ачып, анын маңызын түшүнүүгө аракет кылыш керек. Ал аракеттин негизги максаты өлкөнү оңойлуу, адамдарды оңойлуу, адамдардын жашоосун оңойлуу деген максат болушу керек да. Мындай ашыкча эле коомду бөлүп жарып, булар деген кыргыздар, тигилер болсо жакшы эмес кыргыздар, булар жакшы кыргыздар деп коомго ажырым кылуунун өзү, ажырым жаратуунун өзү менимче жакшылыкка алып барбайт. Ошон үчүн демократиянын дагы моундай телефондору болобу, башка болобу жакшылыкка пайдаланат. Исламды дагы мындайча айтканда, эми ислам десе ошол ислам өзү идеалдуу, бирок ошол исламды карманып атабыз. Мен исламдамын деп өзү мусулман атап жүргөндөрдүн бардыгы пенделер. Алар кемчилик кетирүүчү, катачылык кетирүүчү. Ошолордун катачылыгын, ошолордун кемчилигин мынакей ислам деп туура эмес түшүнүктү алып туруп анан кийин карама каршылыкты жаратпастан, кемчиликти, катачылыкты көрсөк ошол жеке инсандын катачылыгы катары көрөлү. Бул исламдын кемчилиги эмес. Деги эле ушул даават маселеси деп калдык, исламды жеткирүү маселесин айтып калдык. Ошол исламды жеткирүү, даават деген өзү эмне мындай? Аны айта турган болсок, дааватты, исламды туура жолду, акыйкат жолду биз өзүбүз гана билип түшүнүк алып албастан, ошол түшүнгөнүбүздү башкаларга жеткиришибиз керек. Мен исламды ичинен түшүнүп, ичинен окуп билип, анча-мынча мындай сабаттуу алымдардан бир баяндарды уккандан кийин ыйманым толду. Мен эми түшүндүм исламды деп мындай ыймандуу болуп эле отуруп калбастан, ошол ыйманыбыздын акысы үчүн дагы биз мээнеттенишибиз керек. Себеби Аллах Таала кыямат күнгө чейин динди жеткирсин деп, акыйкат жолду жеткирсин деп кимди тандады? Бизди тандады. Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын үммөттөрүн тандады. Ушулар динди жеткирет. Улаан бир келген коомго, улаан бир келген өлкөгө, өлкөдөгү адамдарга, түшүнбөй жүргөндөргө ушулар жеткирет деп бизди тандады. Ошон үчүн биз мен эле ыйманды түшүнсөм болду, исламды түшүнсөм болду, башкалары түшүнгүсү келбесе келбей эле койсун дебестен биз жеткире беришибиз керек. Кыяматка чейин канча коом, канча замандар, кандай падышачылыктар, кандай системалар, коомдук системалар болбосун, ошолорго даават берип, аларды Аллахтын акыйкат жолуна чакырыш үчүн мына мусулмандарды бизди тандады. Мурунку келген пайгамбарлардын үммөттөрү дагы ибадат кылат эле. Ибадат кылууда бир эч кандай деле мындай өзгөчөлүк жок. Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын өзгөчөлүгү бул эмнеде?
Эмне үчүн аны өзгөчө бир инсан, адамдардын арасындагы асыл адам, эң асылдын асылы катары өзгөчө көрөбүз. Анткени пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын өзгөчөлүгү бул динди жеткирүүдө, даватта. Мына ушул аянтта ар ким, ар улуттун өкүлдөрү отуруп алышып туруп бири-бирине динди жеткирип атат. Мына ушул жөнүндө сөз болуп атат. Биз кайсы жерде болбойлу? Умурага келебизби, келбейбизби, ажыда болобузбу, болбойбузбу, жумуштабызбы, чоң кызматтабызбы, же болбосо чоң эмес кызматтабызбы, улуубузбу, кичүүбүзбү, каарыбызбы, жашпызбы, биз деген даватты такай жеткире беришибиз керек. Анткени мындай туура түшүнбөй жүргөндөр өтө эле көп. Жашоосуна исламды алып кире албай жүргөндөр, исламды башкача түшүнүп алып жүргөндөр бул өтө көп. Ошону туура түшүнүү менен кабыл алуу керек. Үммөт, мусулман үммөттө даватты таштабастан, даваттын үстүндө жүрсө, такай ушул мусулман коомунун, үммөттүн жашоосу дагы жакшы болот. Даватты, динди жеткирүүнү, исламды жеткирүүнү таштады дегиче болду, бүттү. Ал коом акырын чирий баштайт. Жаман коомго айлана баштайт. Куранда дагы Аллах субханаху ва тааля айткан го. Ооба, баягы мен билем аны, билем мен аны. Мен мурда көп эле укканмын дегендерине карабастан, Куранда Аллах айтып атат. Эскерткин, анткени эскертүү момундарга пайда дейт. Ыймандууларга пайда гана дейт. Ошон үчүн биз койчу, тиги диниңди айта бербечи. Ой, билем аны, билем дегендерге карабастан, кайра айта беришибиз керек аларга. Аларга гана эмес, биз өзүбүзгө айтып турушубуз керек. Анткени мындай караганда биз пендебиз да, канчалык ыймандуубуз, билимим бар, шарият илимим бар дебестен, биз баары бир пенделикке калтырып, айрым бир нерселерди унутуп калышыбыз мүмкүн. Ошон үчүн өзүбүзгө дагы, бирөөлөргө дават кылуу менен өзүбүзгө дагы ибарат алышыбыз керек экен. Куранда дагы бир аятта айтылат эмеспи? Мусулмандар деп кайрылып атат да. Мусулмандар, силер ушул дүйнөгө канча коом пайда болуп жоголду, ошол коомдун ичинен эң жакшысы силер болдуңар мусулмандар деп атат аятта. Али Имрон сүрөсүндө айтылат. Анткени мусулмандар, силер жакшылыкка чакырасыңар, элди жаман иштерден кайтарасыңар, тыясыңар, жана Аллахка ыйман келтиресиңер. Мына ушул мусулмандардын өзгөчөлүгү. Аллах субханаху ва тааля ушу биздин динди таратпай койгонубуз үчүн эле бизге муктаж болуп калат деп дагы түшүнбөш керек. Анткени Абу Масуд Бадри радиаллаху анху риваят кылат. Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам айткан экен. Мен дават кылууда элге, коомго жеткирүүчү ганамын дейт. Оң жолго салып коюучу, туура жолго салып коюучу бул Аллах дейт. Мен болгону дин таркатуучумун дейт. Мындайча айтканда, илимди, Аллахтын сөзүн, динин таркатуучумун гана. Адамдардын жүрөгүнө хидаят берүү, ислам момундай турбайбы көрсө деген мындай бир жарыкты жандыруу, ойготуу бул Аллахтан дейт да. Ошон үчүн баягы исламды жеткирели, дават аркылуу динди жеткирели дегендеги биздин негизги максат Аллах субханаху ва тааля эки дүйнөнүн бактылуулугуна себеп кылган динди жашообузга кантип алып келиш керек. Канткенде ошол динди мындай изме из кылып жашообузда колдонушубуз керек деп адамдарга мындай жеткиришибиз керек экен. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. Uşul yerge kelip bayramlarınıza kol verdik. İnşallah uşul yerden biz cemalardan tanrımızı katırarız deyip söz verdik. Uşanın için bizge bayramlar sallallahu aleyhi ve sellem gelip akçı olduk aşırı uşul akçı oldun. İnşallah biz hiç kaçak çıkmayız deyip bayramlarla söz verdik ya Allah. Bizni dualarımızı, tileklerimizi, cemaatimizle Allah'ın kabul kılırız. Sağına muhtalar olsun ya Allah. Bizi özüm çakırdın uşul yerge. Biz inşallah sen bizim günahlarımızı geçirin diye maksatla geldik. Allah'ım bizim günahlarımızı geçirdin ya Rabbel Alemin. Allah'ım bizge dua kılgan, dua kıl da bizni uzatkan, biz dualarımızı günahlarımızı geçirdin. Allah da uşul yere gelip, uşunda kelimetli cerini görüp, eğsep, dualarını kılıp günahlarını geçirip getirin. Allah'ım uşullarına da nasip kılın.
Allah'ım tüylerinize Kuday Teala özün uzun ömür verin. Allah'ım İslam menen yaşamını Allah'ım nasip kılın. Allah'ım okulan hatmi Kur'an hürmeti men Allah'ım mamleketimizge ösünü ölmөгünü nasip kılın ya Rabbel Alamin. Allah'ım hiç kaçan biz barımızdı kıyamatta bankrotların katarına koşmağını ya Allah. Uşul bankrot, eğer uşul жерде biz onu alıp ketmesek de kıyamatta sürekli Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bana gelip ziyaret kıldı öyle. Ne için bargandan keyin İslam menen yaşawadım, sünnet menen yaşawadım bizleri şafaatin sana nasıl gelmedi dese uşul bankrottan Kudayımızın saktağın diye Allah. Sürekli Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e inşallah uşul жерде söz verdik inşallah. İslam menen yaşayız, davatını atkarabız. Kur'an menen yaşayız dep Allah'ım söz verdik. Oşol dualarımızı kabul kılıp inşallah bargandan keyin albatta inşallah İslam dininin hükmünde barыбыз yaşap ketүүnü Allah Taala nasip kılgın. Allah'ım elimizge, jerimizge, dinimizge tınçılık, amançılık bergin ya Rabbal Alamin. Allah'ım barыбызды kala berse өлkөбүздө жашаган кыргыз бир туугандарыбызды Кыргызстан өлкөбүздө асмандан келген жерден чыккан балай кырсыктары менен Allah'ım өзүң насip кылгын. Allah'ım jaz ayı geldi Allah'ım özün dıykanlarımızga mol düşün bergin. Ya Allah'ım bankrot olan insanlarga Allah Taala özün sodalarına bereke bergin ya Rabbal Alamin. Alardagi insan ya Allah'ım özün birinci zatsın. Alardın yüreğinde de kандай arı maksatları olsa tileklerine Kuday Taala özün jetkirgin. Ata-enelerimizin ömürlerini uzun kılgın. Baldarımızdı Allah'ım özün imanga bekem kılgın. Uşu iman yolunda tarbiyalauunu Allah'ım nasip kılgın. Çoğayğından keyin eri jurtga faydalı baldardan bolunu, faydalı kızlardan bolunu Allah'ım nasip kılgın. Ve sallallahu teala hayra halqi Muhammed ve ali ve ashabi ecmaîn. Allah'ım özün safarımızdı jengil kılgın. Sağ salamat umradan çıkıunu Allah'ım barımızga nasip kılgın. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Bi rahmetike ya erhamer rahimin. اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد Biz Allah Taala nasip kılsa Cezira Travel kompaniyası arkılуу kelgen 30 kişi umra ibadatını başladık. Yalla tabi yalla. 3 günlük Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem olgan ziyaratımızı gördük. Buna bugün 4. günü degende Granisa geldi. Bu Granisa degen bu Zulhulayfa dep atıldı. Miqat dep atıldı da. Başkaça aytkanda uşul жерден biz Ka'baga kire turgan Granisa keldik. Uşul жерде biz barыбыз mына üstübüzge kiygen ihram dep koyat mı o kiyimçi. Uşunu kiydik dagın. Biz bismillah dep labbaykani aytıp niyet kılıp umraga жөнөйбүз, сапарыбызды аттанабыз. Эми бул жерден баргычак bir 5 saat убакыт аралыгында баягы дават кылып, сүйлөп, ихрамдын, умранын шарапаттарын сүйлөп, иншалла жол каттары айтып барабыз. Умрада негизинен 2 фарзы бар, 2 важы бар да. Биринчиси биз намазга киргенде Аллаху акбар деп намазга киребизби? Ошосу эле биринчи мына кийген кийимибиз бул ниет болду. Андан таваф. Бул экөөсү ушондо, ихрам, таваф фарз болот. Al endi Safa Marvada çurqu vacip. Üçüncüsü, dördüncüsü çaç alуу menен. Çaç alуу menен biz ihramdan çıkabız. Eğer çaç albay turup kiyimi çeçip kala turганбыз, анан штраф төлөп калабыз. İnşallah Kuday Taala barыбыздын умрабызды кабыл кылсын, жеңил кылсын. İnşallah сак саламат умрадан чыгууну барыбызга Алла Таала насип кылган болсун. Үйгө алып барып, мен кетебим көп дегенде кылып коюп коебуз, муну окусак кадан турам болот, туурабы? İnşallah. Ооба. Жөнүнө коюп койсок макталым. Мына мен кыйык жерден алып келди деген. Машаллах. Туурабы? Тура.
Qaytib kelib shu yerga saylangan. Kirgandan keyin ihramdan chiqqandan keyin aniq keldim. لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك لا شريك لك